боорду май басып калыптыр деген тема боюнча бир аз түшүндүрүп кетейин. Муну жировой гепатоз дейт да. Мына биздин карманыбыз канча жаштасыз? 42 жаштасыз, э? Сиз мага жалобуңузду айтыңыз, даттанууңузду айтыңыз. Оор боюнча келдим. Жок, оң капталыңыз ачышабы, оорушабы, ысы болот, э? Демек, оң капталы ооруйт. Аппетитиңиз кандай? Тамакты отказ болот. Тамакты отказ. Тамак ичсеңиз, кайра көңүлүңүз айланып кушкуңуз келип атат. Алыңыз куруйбу, чарчайсызбы? Алым куруйт. Алыңыз куруйт, чарчайсыз. Башыңыз ооруйбу? Башыңыз ооруйт. Эми ичиңизге жел толобу, ичиңиз жүрөбү, ичиңиз катабы? Кайсынысы болот? İçimde anca dile jel толбойт. İçine катат да. Демек сиз УЗИге түшүп келдиңиз. УЗИде сиздин бооруңузду май басып атат. Сиз кызматыңыз постоянно отуруп иштейсизби? Отуруп иштейм. Бир отурганда канча саат отурасыз? Минимум 7-8 саат. Көрдүңүздөр, урматтуу туугандар. 7-8 саат отура бериш бул организмдеги органдардын жакшы иштешине алып келбейт да. Биздин органдар иштеп туруш керек, кыймылдаш керек. Ар бир 2 саатта сиз сөзсүз түрдө өйдөн ылдый болуп эңкейип, өттү чыгарып, кыймылдап, колду бутты кыймылдатып, сөзсүз түрдө 2 саатта сөзсүз түрдө гимнастика жасаш керек. Суу ичесизби? Суу эртең менен суу ичем. Эртең менен эле урматтуу кедештер. Эртең менен суу ичип кеткен болду, жакшы болду. Жок, килограммыңыз канча? Килограмм 68. 7-ге көйүтө турган болсок, 68-ди 3-кө көйүтө турган болсок 24, 1 литр 884 мл. Бул деген почти 2 литр деген сөз да. Көрдүңүзбү? Урматтуу туугандар, мен ушу менен эмне айтайын деп атам. Сизге түшүнүктүү болуш үчүн мен бир аз түшүндүрүп коеюн. Мына бул боордун клеткасы. Баягы биз боор жейбиз, боордун шашлык жейбиз, боорду сууга бышырып куйрук менен тартып жейбиз, э? Мына ушул боордун мындай клеткалары бар да. Ар бир органдын клеткасы бар. Мынакей. Бул болсо бронхтун клеткасы, бул болсо бөйрөктүн клеткасы, бул болсо өпкөнүн клеткалары. Карагыла, ушул клеткалардын ичине мындай май клеткасы кирип алат да. Мунун жарымына май клетка кирип алды деген сөз, боорду май басты деген сөз. Мен азыр тамашалап мынтип айттым да. Сиз бир комната квартирада жашап атсаңыз, дагы бир тууганыңыз келип, болбосо биз жашай турган жерибиз жок деп бир комнатанын жарымына сиз жашап атасыз, жарымына ал көчүп кирип алды да. Көрдүңүзбү? Кандай неудобный положение. Кудо ошондой новый клеткалардагы өздөрү жашаш керек да. Өздөрү тамактаныш керек, буга тамак келиш керек, керекс нерсени чыгарып бериш керек. Бул жерден бес тамырлар керекс нерселерди алып кетиш керек. Анан кийин мунун жарымын элестетиңиз, тууганыңыз келип квартирага кошуп көчүп кирип алса, кандай тыгылып каласыз? Мына ушул майды эми карап коюңуз, ушу боордун ичине жайгашып калган майды бизде кууп чыга турган медицинада укол жок, таблетка жок. Биз болгону ошо боордун клеткасы кыйналбасын деп витамин беришибиз мүмкүн. Ошо боордун клеткасы жакшы иштесин деп дагы башка бир гепатопротектор деген бар, ошол уколдорду беребиз. А майды чыгарыш үчүн диета кармаңыз деп эле коет да. Эми бул майды чыгарыш үчүн өтө көп аракет кылышыңыз керек. Сиз канча жылдан бери 7-8 жылдан бери 7-8 саат отурасыз? Канча жыл болуп ушинтип иштегениңизге? 10 жыл. 10 жыл. 10 жылдан бери 7-8 сааттан отурган нерсени биз эми азыр эме акырын чыгарабыз. Демек, бул үчүн эмне кылыш керек? Мен дайым безилдеп келемин. Суу ичиңиздер. Тамакты жөндөш керек. Мына сөзсүз. Эми жөндөйт сап система эле неме түшүп албайт. Албетте, бир чай кашыктан май жеш, сары май жеген бул нормага келе берет да. Эми тамакты жөндөш керек, сөзсүз түрдө көмөгүн жасаш керек, чөптөрдү ичиш керек, массаждарды жасаш керек да. Курсактагы бул жерде эми боорго кыйналып калган жок. Боор кыйналыш үчүн биринчи бул өт кыйналган. Сиздин өтүңүз биринчи өт кыйналган. Өт кыйналыш үчүн көрдүңүзбү, сиз постоянно отура бергенсиз.
постоянно отура берген, такай отура бергенден өт башкачасындагы өт куюп бере албастан отура берген да. Ар бир 2 саатта адам сөзсүз түрдө ылдый болуп өттү куюп туруш керек. Өттү куюп турбай, жаңы өт бордон жасалып келип туруш керек да. Анан өт 7-8 сааттан бери отура берсең, отурган боюнча тамак жесең да кайра иштей бересиңер, Отурган боюнча тамак жесең иштей бересиңер. Көрдүңөрбү? Такай өт жакшы куюп бербегендигинен бордон жакшы жаңы өт жасалып, деле эмес эски өт башкачада турат. Анан борду ал кайра безесиң. Мына ошентип борду көп отуруу менен кыйнап алып берип койгонбуз да. Эми профессор Абдулов айтат да, биздин ар бир клетканы Кудай Таала ушундай жаратыптыр. Ал эч качан мындай өлүп калбайт, анан чала өлүп болгон болсо кайра тирилет деп айтат да. Эми ошол кыйналып турган клетканы кайра ортого келтирсек болот да. Эми бул үчүн албетте усилен абдан катуу киришип организм менен күрөшүшүңүз керек. Али эми 42 чыгыпсыз. Дагы 42 жыл жашаш үчүн сизге 84-кө чыгыш үчүн сизге деген азыр эми айыгы бар борду өзүнө келтириш керек. Урматтуу мекендештер, мен дагы кайталап кетейин. Демек, эмне туура эмес жасаган. Такай отурган, суу ичкен эмес, тамакты жөндөгөн эмес, гимнастикага жасаган эмес. Любой оору, бардык оору, боор болобу, сахар болобу, давление болобу, башка ошол эле тиги өзү коркунуч деп корккон рак оорусу болобу, азыркы ковид болобу, бардыгында демек мен айткан нерсени сөз колдонушуңар керек. Суу ичип туруш керек, кыймылдаш керек, тердеш керек, заң чыгып туруш керек, сийдиктен түсү жаш болуп чыгып туруш керек, уйку жакшы болуш керек, көңүл көтөрүлүш керек, көнүгүү. Демек, мен азыр биздин каарманыбызга көнүгүүлөрдү үйрөтөмүн, кандай суу ичиш керек, аларды айтып беремин. Албетте, азыр эми биздин тууганыбыз бул кичине ооруп калган келген үчүн биз жактан сөзсүз түрдө специалист массаж жасаш керек. Специалист мен дайыма айтып жүрөм сиздерге, бизде лимфа массаж, висцерал массаж, диафрагмаль дыхание жана биз виватон чакырабыз. Мына ушул 4 нерсе менен биз организмдеги кан тамырды, организмдеги без тамырды ичин тазалайбыз. Ошол кан тамыр жана без тамыр, мына ар бир клеткага тамак алып келет да, кан тамырчы. Кан тамыр клеткага тамак алып келет, кайра көк кан тамыры, без тамыры менен керек нерсе кетет. Демек биздин задача мына ушул клеткага жакшы тамак алып келиш жана керек нерсени алып кетүү үчүн биз сөзсүз түрдө массаж жасайбыз. Лимфа массаж, висцерал массаж, диафрагмалык массаж жана виватон менен чакыруу. Урматтуу мекендештер, дениңиздер сак болсун, эч кандай ооруучулуктан алыс болуңуздар.